Иранда кабылдан кийин биздин көптөгөн умра зыяратчыларыбыз көчөдө калып калды. Бул тууралуу мага аябагандай көп адамдар кайрылууда. Мен кантип төлөйм? Менде өзүмдө акча жок болсо, ушундай бир форс-мажор болсо, же бул биздин күнөө эмес болсо, булчу? Буну кантип төлөйбүз сизгечи, сиздерге акчанычы? Ошол тамагыңыздарды, ошол гостиницаны биз кантип төлөйбүз? Сиздер азыр 40 бир киши 45 кишиге төлөйт да. Эми бир киши 45 кишиге кантип төлөйт ошондойчу? Бир күнгө тамак ашы менен $5000 кетет. Если 3 күн кала турган болсоңуздар, 3 күн $5000 $15000 төлөөгө мындай кажет болот да, ошолчу. Мен сунуш кылып мындай жумшактык менен түшүндүрүп атсам, бул кишилер сен типа ушинтип айтып атасың деп эме кылып атышат да, баягы ушуну төлөйсүңөр же болбосо өзүңөрдүн акчаңар менен кетесиңер депчи. Бул учагы учпай калса, бул учакты эми биз учурбай койгон жокпуз да. Мени ушул Ирандагы абал башталганда дароо суракка чакырышып 2-3 күн кое тур, эч нерсе айтпай тур деп келишим кылганбыз. Арадан убакыт өттү, убакыт келди окшойт. Мага көп адамдар кайрылып, азыркы учурда умра компаниялар өздөрүнүн жоопкерчилигин 14 күндүк силер бизге 14 күн акча төлөгөнсүңөр, андан ары эми биз мындай абалды күткөн эмеспиз, билген эмеспиз, өзүңөр бир нерсе кылып алгыла деп көчөдө калгандыгын айтып беришти. Эми мен 9% боюнча айтып кетейин, менин негизги максатым дин эмес, бул жерде жоопкерчилик болчу муфтият менен. Ошол 9% боюнча ушундай учур болуп калса, кээде умра компаниялар жоопкерчилик ала албай калган учурда муфтият тараптан эмне кызмат көрсөтүлөт десек, бизде келишим бар, умра компаниялар жооп берет деген. Эми акчасы жок умра компаниялар дагы бар да. Ушундай учур болуп калса, алар кантип багат? Ага акчасы деле жок. 9%ды молдолорго беребиз дейт. Биз молдолорго берсин, каршы эмеспиз. Биз төрөлсөк азаныбызды айтып атат, өлсөк жаназабызды окуп атат, эл багыш керек туура. Бирок 9% эсебинен муфтияттагы өзүнө бир аз жоопкерчилик алып туруп, ушундай кырдаалда мамлекеттин жардамын күтүп жата бербей, өзүңүздөрдүн ошол элиңиздерден алган акчаны дагы бир аз өздөрүнө бир аз коротуп коюңуздар. Ушундай кыйынчылык учурда. Же тамак ашын төлөп бересиздерби, же жатаканасынбы, бир аз жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Анткени мамлекеттик да сиздер тараптан бир чоң жардам болмок. Бул жерде ислам дини боюнча сөз болгон жок. Биз ислам динине каршы эмеспиз, тескерисинче колдойбуз. Бул иштер жоопкерчилик тууралуу сөз болду. Чоң рахмат.